Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр, Кербенчик Эйзи каналынын катталуучулары. Бүгүн Налык өлкеге бир жакшы тай келиптир. Чум кара экен. Жанагы жоондуктарын көргүлө, могу арка жактары аябай чоң кулун экен. Бул Россиядан келген кулундардай чоң экен жаныбар. Эч бир жеринде ак жок экен. Кара экен, тегиз полностью. Анан кулун туугандар азобураак экен. Жетеке көнелей экен. Араң азыр апчыгып байладык. Сүдүрөп. Так, алды жагын көрсөтөйүн десем, микрода. Туяктары таза экен. 4 туяк тең кара туяк. Аябай белдүү жылкы экен туугандар, жоондуктары жоон. Кыргыз жылкы Налык өлке бул? Кыргыз жылкы. Таза кыргыз жылкы, Бишкектен келген. Бирок чоң экен го бойлорун. Обычный биздин кыргыз жылкыга салыштырмалуу чоң экен да. Ата энесин билесизби, билбейсизби? Ата энесин 100% билбейм. Кыргыз деп алдым да. Бирок чоң экен да бул ошого кыргыз жылкы ушундай чоң кулундары сейрек кездешет туугандар. Чоң экен бою аябай. Бирок кулун узундуктарын карагыла, сору жагын карагыла. Сорунун кенендиги. Санеттери мощный экен. Үстү жагынан аракет кылайын. Туугандар, кулун азоо экен. Жетелетпей койдум. Неге жетелеп тартпадыңар десеңер, жетелетпеди. Азыр мына да бир аракет кылабыз жетелегенге. Налык өлке баазы канча кулундун? Баазы 80 миң. 80 миң кеми бар экен. Асанке жетелеңчи, бир көрсөтүп коелу. Элдер аманан атайын жетелебейсиңер, жетелеп тартпайсыңар дейт. Кулун биягын тосуп туруң эле. Кулун негизи азоо экен. Жетелетпей. Болсо байланып турган өлчөдөн да. Бир байла. Чоңдугун көргөй. Качын сүзүп кетпесин. Ошентип болсо эми жетелеп көрсөткөнгө аракет кылайлы. Этият кылыңыз. Жер дагы тоңголок туугандар. Секин. Болду. Койор. Көрдүңөр туугандар, жетелетпейт экен.